мусулман адам ошону жакшы түшүнүшкө кээ эле ушинтип түшүнөт. Мен дуа кылдым, муну кылдым. Анан жаман ойго түшөт. Алла таалам меникин кабыл кылбайт экен, болбой калдым. Мен үнүмдө эле Кудайга кылбайт деп өзүн таштап салат адамдар. Мына ошол дуадагы фикх деп коет. Түшүнүүнү, дуадагы бир маселелерди түшүнбөгөндүктөн. Мына могу маселелерди түшүнүп алсаңыз, алхамдулилlah, эч убакта дуаны үзбөйсүз. Биринчиден, кээ бир учурда дуанын жообун Алла таалам кечиктирет. Кечигип кетсе эле таштап салбаш керек. Эмнеге кечиктирет? Бул адамдын кызыкчылыгында, ошол адамдын пайдасы үчүн. Ошон үчүн адам кечиксе дагы, дуасынын натыйжасын көрбөсө дагы уланта бериш керек. Ошо уланта берүү менен адам жакшылыкта жүргөн болот. Дагы бир хадис дейт, дуа кылдым, сурандым, кабыл болгон жокпу деп. Бир адам ооруп калган, 1 жылдан бери ооруп жүрөт да. О Аллахым, ошо оорудан мени чыгарчы дейт. Бирок 1 жылдан бери оору менен күрөшүп жүрөт. Анан айтат оюнда, канайым айыгып кеткенин деп. Ал адам байкуш сезген жок. Балким ал оорусу өрчүп кеткен эле. Андан ошол дуасы менен оорусу өнүгүп өрчүп кетпей, козголуп көбөйүп кетпей сакталып турганын билбейт. Ошол оорусу менен даражасы көтөрүлүп атканын билбейт. Ошол оорусу менен күнөөсү кечирилип атканын билбейт. Ошого пайда бар экенин билбейт. Алла таалам бирок ошол дуасынын үстүндө, касиеттин үстүндө адам жакшылыкта жүрүп аткан адам өзү да сезбей калат. Мына ошон үчүн адам ошол дуасынын кеч кабыл болгондугунда кээде пайдасы болуп калат.